анан мундагы өзгөчөлүгү чанактардын узундугу, чанактын узундугу 30 сантиметрге чейин барат экен да. Бул төө бурчак таласы. Мында бурчактын жаңы сорт эгилген. Учурда бышып калды, аз күндө жылынып, түшүмү чогултула баштайт. Кийинки кезде былтыркы мурунку жылдары түшүмдүүлүгү азайып кеткен аябай элечи. Анан кийин жер сортторду жаңылаш керек болгон, замандын талабы болуп, анан ошолго көрүлгөн иш-аракеттер, ошол буюрса, ошол өрөң катары ошол хельда сорту таркатылды. Эми ошонун дагы андан ары улантып элдер ошол дыйкандарыбыз ошону себип башташса, быйылкы түшүмүн көрөбүз буюрса. Мында болсо акыркы 20 жылдан бери эгилип келе жаткан буурчак сорту учурда жулунуп жатат. Как болуп кургаса, комбайнга салынып, даны ажыратылат. Былтыр сорго эле бир 600-700 тонна эле болуп калган. Былтыр фасолдун жылы болбой жаман болду. Билбейм, ушта керектен баары эле 600-700, аябай болсо 1 тоннага чейин алганбыз. Анан эми быйыл жакшы эле болот тургандай го, Кудай буйрса. Кургаса аман эсен, жаан чачындан Кудай сактаса, анан жакшы эле болот тургандай. Таласта быйыл 51 000 гектардан ашыгыраак жерге төө бурчак эгилген. Бул былтыркы жылга салыштырмалуу 385 гектарга бир аз азыраак да. Анткени быйылкы жылы тоют өсүмдүктөрүнө көбүрөөк басым жасалды. Ошол бүгүнкү күндө жаңыдан биздин төө бурчактар жыйналууда. Азыркы учурда томатный сорту жыйналып атат. Жулунуп алынып коюнду, эми комбайнга салынып, өткөрүп жаңыдан ошол эмесин чыгарып атат. Белгилей кетсек, таласта төө бурчак былтыр 22 мамлекетке, быйыл 18 өлкөгө экспорттоо пландалып жатат. Жылына аз түшүм алып түшөлө баштаган көйгөйдү чечүү үчүн адистер дыйкандарга жерди которуштуруп айдап, жаңы сортторду колдонгула деген сунуштарын айтууда. Салика Садиева, Илхан Арсланбеков, Ала Тоо 24, Талас облусу.